Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Видеого бирден лайк басып коюңуздар, туугандарым. Бардык контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Россакино ВНХга жакын жерде. Россакиного 5 мүнөттүк, ВНХга 3 остановка бериде, мынакей Проспект Мира 196 строена бирде Азия Микс деген өзүбүздүн кыргыздардын чайханасы 11 айдан бери иштеп келет экен. Буйруса. Бул жерде көзө самсалары бар экен. Анан өзгөчө ачуу эттери вообще башкача экен. Келип эле агаларыбыз менен сүйлөшүп, өзүбүздүн кыргыздар ачыптыр. 20 порция ачуу эт, 20 порция көзө самсаны биздин подписчиктерге беребиз деп айтышты. Анын шарты жакшы комментарий жазып эле келип көргөзөбүз мынакей. Биринчи келген 40 адамга келип көргөзөсүздөр, көзө самсабы же ачуу этпи сразу беришет. Андыктан чамданып калыңыздар, эртең мененки ондон түнкү 1ге чейин кызмат көргөзүшөт экен мекендештер. Парковкалар эми аябагандай экенин. Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Мурда кийин чай ичкендер болсо, комментарий күтүп калам. Бүгүн Кыргызстандан белгилүү кудул агаларыбыз концерт коюп келген экен. Как раз алардан кыскача интервью алууга аракет кылабыз. Агаларыбыз концерттен кийин эс алып, чай ичкенге атайын ушул жерге заказ берип келишиптир. Алдыда бардык кызыктын баары алдыда демекчи. Ушул жерди негиздеп ачкан Сираж агабыз жаныбызда турат. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Белгилүү коноктор ушул жерде чай ичет турбайбы? Жакшы, бүгүн кудул агабыз кыргыз эл артисти Абдулда Иманкулов келген экен. Ошого бүгүн чайга чакырдык. Кудай буйрса барды отурушат, тамактар дамдуу, баары ыраазы. Аябай жакшы. Өзүңүздөр да комментарий алдыңыздар. Ага, азыр негизи адам көп келет экен бул жагыңызгачы. Анан той тамаша, Куран окутуу, жакшылыктардын баардыгында өткөргөнгө болот экен да сиздечи, 100 адамга чейинки маракелерди. Анан бизден да сурап калгандар бар. Эжекелер, агалар, чоңдор чалып, жыйынтекти өткөрөйүн дедим эле, бир нерсе өткөрөйүн дедим эле. Чөнтөк бир аз жука болуп атат. Арзаныраак өткөрүп бере тургандар барбы десе, сизди сунуштасак болобу? Арзандат кылып бересизби, өзгөчө кылып? Жардам кылабыз. Ошондой кылыңызчы. Чай пайлардан жардам кылабыз, услугастан. Арзандатып бересиз. Тамактарды порциялары жакшы. Арзандатуулар болот обязательно. Ден рождения өткөзгөндөргө, банкет, тойлорду өткөзүп атабыз. Бирок мындай заранее жазылыш керек. Бирок мындай кээде баягы места болбой калат. Азыр жакшы мына кудулдар келип, Абдулда Иманкулов кыргыз эл артист келип, сиздер да келип койгон экенсиздер. Моменттен пайдаланып, мына билбегендерге айтып коелу деп чечтик. Аябай жакшы экен ага. Иштөө убактыбыз 10дон ошол 1ге чейин иштейт экен. Иштөө убактысы азыркы күндө 10дон саат 12-1ге чейин иштеп атабыз. Анан буйрса круглосуточно деген пландаштырып атабыз. Жакшылык той маракелерде аппаратураңыз бар экен, өзүңүздөн тамада диджейлер чыгат окшойт. Кандай өзгөчөлүктөр барбы той кылам дегендерге, мараке өткөрөм дегендерге? Той кылам дегендер болсо, келсе, мына чай пайларын бесплатный. Мына музыка ведущий немелерге алып баруучуларга акча алынбайт. За счет мына биз өз счетубуздан беребиз. Мына жакшы экен. Жакшы экен. Мына ушундай, анан өзгөчө чайханалардан өзгөчө башкача тамактары бар экен. Ошолордон сиздерге көргөзөлүк. Агабыз ушул өзгөчө тамактардан сенин подписчиктериңе берелик деп сөз берди. Видеонун башында айттым го, отуруп алың ага. Бул көзү самса дейбизби, каса самса дейбизби, ушул кыскасы чынындагы самсаны 250 рубльден. Ушул самса мындай миллиону менен, мындай шорпосу менен бекер берилмекчи. Бундан 20 штук, бул ачуу эттен 20 порция берилмекчи. Ичинде эмне бар экен? Бул негизи мындай ачса да болот экен, анан мына бычак менен деле ачканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ичинде эмне болду экен? Мага кызык болуп атат. Бир сизге көргөзөйүн. Бисмилла. Охо. Бөдөнөн тукумунан баштап барлык нерсе бар экен мында. Жумурткабы, тукумбу, эми аны комментарийда айтасыздар. Мына ушундай. Мурда экен ушул чын самсадан жегендер болсо комментарийга өз комментарийга оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Менин оюмча аябай даамдуу. Клиенттер ушугадан келгендер барбы? Ооба, постоянный клиенттер бар, келишет. Даамдуу, жакшы. Мына самса анан мына бульон менен берилет. 250 сом. Бульону ошол акча 250 сом ичинде. Ачуу эт негизи канча баасы? Ачуу эт 450. Даамы бирок башкача экен да. Башкача жакшы. Мына неге биз поварлар өтө жакшы стажы бар. Поварлар 10 жыл, нары 15-16 жылдык стажы бар поварлар. Мына кээ бир мерде кафелерде иштеп жүрүп
Кыргызстанда иштешкен, Өзбекстанда иштеген барлык. Тамактар баары жакшы буюрса. Анан да бир белгилей кетчү нерсе. Бир алдыңкы да бир видеого тарттырган элек. Анан кээ бир адамдар болот экен. Баягы келбей туруп тескери комментарий жазган. Азыр окудум эле бир экөөсүнчү. Мисалы ошолор мен мына жерде белгилей кетчү нерсе да эми. Азыр мына тартып атат. Мен удивился да, мындайча айтканда. Келбей туруп, зачем? Хорошо, келиңиздер. Действительно, ошондой болсо мен согласен. Андайлардан кечирим сурайт. А так тамактардан жауап жок. Баары жакшы. Эми ошондой адамдар да болот экен, честно. Элдин иши негизи ошондой да азыр эле мына бекер плома коюп берели деп биздин бир туугандар атайын ошол жардамга чакырды эле. Бекер плома деп жазсак чыгардык эле элдин баары сөгүп атат. Эми кереги жок туугандар. Жөн эле сөз кереги жок. Бирөөгө пайдабыз тийбесин, зыяныбыз тийбесин. Болду, жакпаса өтүп кетели. Көп сөздүн кереги жок анан. Жооп бере турган күндөрдөн кеп калат да акыреттечи. Мындай тоокун канаттары бар экен, крыльялары. Бул баасы канча? Бул бир порцияга кандай? Бул бир немеси, бир шампуру 220. Крылышки, мына куриный фил неме шашлыктар. Мына граммы канча? Бул чоң экен а мына? Рүлү кебаптарыңызда да? Грамм. Мына кусковойлордун баалары канчадан? Кусковойлор 250. Гайже. А заказной тамактар нелер бар сизде? Заказной плов заказ кылса болот. Неме курдак заказ кылса болот. Шашлык ассортилер бар заказной. Ошол бир келсе баарын сону кылып өткөзүү мероприятиялар болсо өткөзүп беребиз. Аябай жакшы анда. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Номерлерин жазып койдум. Анда эмесе мына коноктордон бир катар интервью алып коеюн. Силерге да чоң рахмат Иса. Ар дайым ушинтип элдик кызматыда жүрө бергиле. Ишиңерде ийгиликтер болсун. Көңүлүңүзгө албаң, эл эми жаза берет. Ал жөн эле комментариядагылар, алар келип же чалып андай сөз жок. Мына келгендер действительно баягы. Разы, көпчүлүгү разы. Ошончо той, марекелерди өткөздүк. Баары разы, Кудайга шүгүр. Анан вдруг кемчиликтер өтсө, мына толка период кылмай. Толка период кылмай, сөздөр калып кете берсин. Болду. Биздин белгилүү кодул агаларыбыз Москва жергесинде концерт уюштуруп келип калган экен. Концерт жакшы өткөзүп алдыңыздарбы? Абдан жакшы болду. Кудай буйруса, бүгүн 2 сеанс концерт бердик. Эл менче ыраазы болду. Себеби артисттин бактысы ошондо. Каждый концерт бүткөндө аягында элдин кол чабуусунан жүзүнөн бир мындай бир ыраазычылык билинип турса, ошол артисттин бактысы болот да. Абдан жакшы. Биз азыр Азия Мисс туура айтамбы? Чайканасында концерттен конокто келип отурабыз. Абдан жакшы экен. Тамактары абдан жакшы экен. Бардыгы мен ушу Москва жергесинде жашап жүргөн жердештерден, туугандардан суранат элем, келип отурсаңыздар бардыгы жакшы экен. Эң негизги тамагы жакшы, андан обслуживание деген андан жакшы экен. Келиңиздер, адресин жазып коебуз. Адресин жазып коесуңар. Келиңиздер, урматтуу жердештер. Дайым ушул жерде жакшы мындай бир мероприятиялерди өткөрүп турсаңыздар болот экен. Агай анан билбей калгандар дагы болду келгениңизди балким да. Дагы качан келесиздер ошол боюнча айтып кетсеңиз. Биз азыр Кудай буйруса балдар сүйлөшүп атышат. Ошо 8 мартка аралаш келебиз. Бүгүнкү программа эмес, таптакыр башка программада келебиз. Мен азыртан эле айтып коеюн, 8 мартта или 4 же 5 мартта Москва болот, 7 март, 6 мартта Екатеринбург, 7 мартта Новосибирске, 8 мартта Красноярске, 9 мартта Иркутске. Булардын бардыгы неме числолору так, келишимдер түзүлдү. Кудай буйруса Москва менен эртең сүйлөшүү болот. Ишиңиздерге ийгилик, кандай күтүп калабыз анда сиздерди. Рахмат, Кудай буйруса кийинки концерттен жолугушканга. Бизердин ар дайымкы клиенти Данияр агабыз дагы эки ооз сүйлөп берейин деп
Амансызбага, кандайсыз? Иштериңиз Assalamu жакшыбы? alaikum, жақсы, рахмат. Ооба, Кудайга шүкүр. Кайсы тамактар өзгөчө жагат, анан тейлүүлөрү боюнча кандай баа бересиз? Ошолор боюнча кыскача элге интервью берип койсоңуз. Рахмат. Мен Азия мектеп чайканасына дайыма келип турам. Күндө келем. Себеби ишке байланыштуу үйдө тамак кылышка убакыт болбой калат. Ошого куурдак мага жагат өтө. Мен өзүм эттүү тамактарды жешти жакшы көрөм. Ошо казан кебаб, куурдактарын жейм, шашлыктар өтө сонун. Бүгүн мен куурдак айттым. Ошого мага жагат. Сонун Сунуштайсыз. сунуштайм, албетте. Келип өзүңөр дамтатып көрүңүздөр. Өзүңүздөр баа бересиздер деп ойлойм. Ишиңиз ийгилиги рахмат. Рахмат силерге дагы. Ишиңерге келек. Мына ушундай экен мекендештер, ар дайым жакшылык күндөрдө, той мааракелерде жолугуп, жакшылыктарда гана жолугуп, жакшы комментарий калап жаза берелик. Айтылгандай эле бул тамактар бекер туугандар. Ал ишенбей анан жаман комментарий жазып жүрбөңүздөр. Анан 9-дан кийин негизи музыкалар коюлат экен. Эми иштеп жүрөбүз. Эми кичине ойнойм дегендерге 9-дан кийин ар дайым музыкасы болот экен. Суусундуктар өзүбүздүн ата мекенди көндүрүш, султан чайларды коюп коюптур, таң аралаш куруттар бар экен. Бул жагыз чакан бар. Бул жерде дагы ичимдик, башка нерсе жок. Мына ушундай. Ишиңиздерге ийгилик анда. Жакшылык күндөрдө көрүшүп жүрөлүк. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.